Кыздар, негизи, эгерде бетиңерде көйгөй бар болсо, допустим, бетиңер постоянно кызарып турса, же дак болсо, же дагы бир көйгөй, же угри болсо, же бетиңер аябай кургап, эрте картайса, эң маанилүү мен айтайын, мен азыр бир сырды айтам, жакшы кубакты ачып окуба. Вот ошонун баарын кетсин десеңер, первый очередь жакшы консультация алгыла. Вот эң маанилүү бул туура түшүнүү. Ооба, мен кыздарымды үйрөтөм. Мынтип айтып бергиле, түшүндүргүлө, кечки сабак өтө, мына канча күндөн бери мен Европадан келип, кечки отуруп, видеого сабак жаздым алар үчүн. Тери боюнча, хотя постоянно собрание кылабыз, постоянно обсуждать этебиз. Бирок алар силердин териңер үчүн жалгыз өздөрү жоопкерчилик ала албайт. Ал жоопкерчиликти силер дагы алышыңар керек. Анткени силер албасаңар, силер жакшы түшүнгөнгө аракет кылбасаңар, өзүңөр суроо бербесеңер, досконально өзүңөр бүт баарын түшүнө албасаңар, жыйынтык ошондой болот. Силер жакшы түшүнүп, мен териммен эмне болуп атат, эмне себептен мындай болуп атат, дай-ка я разберусь деп, YouTube каналымда сонун видеолор бар. Почему кирип көрбөйсүңөр? Кирип көргүлө, купероз бар, угри бар, брыш бар, брыштын түрлөрү жөнүндө бар. Так жөнүндө бар. Мына мен тияка бардым, бияка бардым, мындай крем алдым. А сложно просто YouTube открыть и послушать кыргызча жөнөкөй тил менен менин видеолорум. Ал жерде көп косметологдор билбеген нерсенин баары бар. Эмне үчүн ачып окубайсыңар? Эмне үчүн алдамчыларга ишене бересиңер? Тиги кремди ал десе, тиги кремди ал деп, анан лазер менен десе, лазер менен. Анан бизге келип да сурайсыңар, 100% гарантия барбы? Эгерде ошол видеолорду көрсөңөр, силер түшүнөсүңөр. Ооба, косметика жардам берет. Косметика это тамак, теринин тамак ашы. Бул теринин жашаган бир чөйрөсү. Тура косметика болуш керек. Эгерде проблемаңар болсо, тем более тура косметиканы колдонушуңар керек. Бирок силер өзүңөр тура билип, тура колдонуп, кошумча бирдемелер жасап, сабырдуу болуп, чыдабасаңар болбойт. Потому что бирөөнү вообще невозможно объяснять. Бир крем сүйкөдүм, кетип калыш керек. 10 жыл бетинде жүргөн так кетип калыш керек. А сен эмне алдың? Мен ошо бир крем алгам такка каршы. А сен очищенияны алдыңбы? А сен пилингди алдыңбы? А кантип колдонуп атасың? А сен күнгө каршы колдонуп атасыңбы? Жок, акчам жок. То есть пока түшүнмөйүнчө кыздар эффект болбойт. Самое главное, кеп кремде эмес, косметикада эмес, кеп мээңерде. Самое главное, түшүнүк болуш керек. Без этого никак.